Мамлекет башчысы медицина тармагынын кызматкерлерин сыйлоо аземинде сөз сүйлөдү. Касым-Жомарт Токаев чогулгандарды кесиптик майрам менен куттуктап, жолугушуунун өзгөчө маанилүүлүгүн кошумчалады. Президент ак халатчандар тынчтык күнүнүн баатыр наамына татыктуу экенин өзгөчө белгилеп, терең ыраазычылык билдирди. Бул жыйындын мән мағынасы ерекше. Медицина кызметкерлери улут салуунун сакчылары. Медицина кызматкерлери улуттун ден соолугунун сакчылары, эң кадырлуу кесиптердин ээлери. Айрыкча глобалдык эпидемия учурунда, башкача айтканда ковид мезгилинде бүткүл өлкө дарыгерлердин ак ниет ишмердүүлүгүнө күбө болду. Татаал мезгилде медицина кызматкерлери миңдеген адамдарды сактап калышты. Биз камкор адамдардын эмгегин баалайбыз. Биз алардын туруктуулугу менен сыймыктанабыз. Бир адамдын өмүрүн сактап калуу бүт адамзатты сактап калууга барабар. Адамдын өмүрүн куткаруу барша адамзатты куткаруумен бирдей. Бүгүнкү күндө өлкөнүн саламаттыкты сактоо тармагында 380 миңге жакын адам эмгектенет. Ар бир адистин эмгеги зор. Президент бүгүнкү күндө улуттук медицина тармагы тездик менен өнүгүп жатканын белгиледи. Бизде жетишкендиктер аз эмес. 5 жылда 800ге жук ден соолук сактоо нысаны, яғни көптеген 5 жылдын ичинде 800гө жакын саламаттыкты сактоо объектилери, бейтапканалар жана ооруканалар курулду. Бул иш токтобойт жана мамлекет инфраструктураны өнүктүрүүнү улантат. Улуттун саламаттыгын жакшыртуу биринчи жардам көрсөтүүдөн башталат. Өлкөдө айыл жергесинде медицина системасын жаңылоо боюнча улуттук долбоор ишке ашырылууда. Бүгүнкү күндө 469 имарат тургузулду. Жыл аягына чейин дагы объект курулат. Райондук ооруканалар заманбап жабдуулар менен камсыздалууда. Тагы 186 нысан салынады. Аудандык ооруканалар заманга сай куралдармен жабдыкталып жатыр. Мамлекет башчысы өлкөдө медициналык туризм динамикалуу өнүгүп жатканын белгиледи. Жыл сайын Казакстанга 10 өлкөдөн 45 миңге жакын адам даарылануу үчүн келет. Бул өлкөдө медициналык жардамдын жогорку сапатын көрсөтүп турат. Атамекендик дарыгерлер жүрөккө ачык операция жасашат. Органдарды трансплантациялоо өнүгүп, нур терапиясынын алдыңкы ыкмалары колдонулуп жатат. Президент өлкө фармацевтика тармагын өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл буруп жатканын баса белгиледи. Эл аралык ири инвесторлорду тартуу менен тармакты өнүктүрүү боюнча аракеттердин маанилүүлүгүн кошумчалады. Нам предстоит полностью раскрыть потенциал медицинской науки. Келечекте медицина илиминин дараметин толук өздөштүрүү зарыл. Бул үчүн азыркы убакта бекем негиз бар. Биздин окумуштуулар онкология, трансплантология, неонатология, генетика, биомедицина жаатында жаңы ачылыштарды жасашты. Кан ооруларын даарылоодо атамекендик препараттар колдонулууда. Жасалма интеллект, илдеттерди аныктоо жана даарылоо горизонтторун кеңейтет. Бул келечектүү чөйрөдө олуттуу секирик жасоого зарыл. Ошондой эле өзөктүк медицинанын мүмкүнчүлүктөрүн максималдуу пайдаланууга арзыйт. Сфере. Надо в полной мере использовать возможности и ядерной медицины. Жолугушуунун соңунда Касым-Жомарт Токаев өлкөнүн саламаттыкты сактоо тармагын өнүктүрүүгө зор салым кошкон медицина кызматкерлерине мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды.